президентибиздин ушу адеп, ыйман жана маданият жылы деп белгилеген боюнча айтып кетким келип турат. Өлкөнүн өнүгүү максатына ушу өнүгүү ыйман деп жетишпей жатканынан улам ушу чыккан деп өзүмчө ойлойм. Бирок айрымдары мына мен бул маселе боюнча ушу ыйман жөнүндө ушу барып мечиттерде 1 саатка узатуу боюнча дагы бир көтөрүп чыктым элем, бирок канчалык каршылыктар болду эле, бирок азыркы күнү мына көрүп атабыз. Чындыгында ушул азыр эң бир керек нерсе болуп турат экен. Мына ошо бизде муниципалдык жумушта иштеген адамдарыбызга ушу 1 саат чындыгында керек экен, мына азыр далилдеп турат да, коомчулукта көп сөз болуп кетти. Мен айтат элем, президентибизди колдойлу. Адеп, ыйман жылы деп айткандан кийин ошо эле мыйзам чыгаруучу палата, ошо эле эң биринчи өкмөт, сиздер президент айткандан кийин ушул ыйман жылына тиешелүү мыйзамдарды киргизишиңиздерди суранып кетет элем да, ушул нерсени сөз түрүндө калтырбастан киргизсек жакшы болот элек. Мына ыймандуу адам бирөөнүн мамлекеттин акысын жебейт. Мына мечитке барса, ал жерде жаман нерсени үйрөнбөйт да, ал жерден атаны, энени сыйлоо, баласын таштап салбоо жөнүндө жакшы чакырыктарды угат. Канча тоскоолдук болгондо дагы элдерге тоскоолдук кылган сайын мына ушул жерде бизде туура эмес жактарга көп жактарга кетишет да. Мен айтат элем, мына өзүбүздүн када салтыбыз менен элдин ыйман жолунда жүрүүсүнө шарт түзбөйлүбү? Же батыштын эркек менен аял чогуу бир мончого түшкөн ушулардан тарбия алышыбыз керекпи? Мына биздин када салтыбызга туура келбеген көрүнүштөрдү дагы токтотушубуз керек деп айтат элем да. Биз канчалык заман болуп өнүгүп кетсек да, жүрөгүбүздө ыйман болушу керек да. Бизде кандай адамдардын уул кыздар экенибиздин эстен чыгарбашыбыз керек. Тилибизге, динибизге, эми динибизге асынгандар дагы чыга баштады. Мен айтат элем, ыйман жылында жакшы мыйзамдарды өкмөт тарабынан чыгарып, бизге туура эмес келген майрамдарды мындай жокко чыгарып, бир жакшы жылдардан кылсак деп суранып кетет элем. Рахмат.